Бүгүнге сурооңо жооп бербедим, аны керек эмес коңар кылыш. Ой бирок алдап атып акырын баарын айттырып мага алдыңыз. Эми каргыш укпасак болду, элден кандай болот алдыбыз. Азыркы жаш муунда төкмө акындар бат эле популярдуу болуп кетет. Балким алар көргөн кыйынчылыктан дагы башка жагынан биз кыйынчылык көргөн чыгарбыз. Мисалы, адамдын ар жагында бир нерсе болуш керек да баары бир. Ошентип болуп кетиш үчүн дагы. Эзилтеден алып көргөн болсок, төкмө акындар саясатка аралашып, хандын мындай түзмө-түз оппоненти катары деле кабыл алынып жүргөн да. Акындар пактакор болуп эле аларды мактап жактап жалаң ошол тарапка өтүп кеткен жок. Өсүштү дагы айтып атат, кемчиликти дагы айтып атат деп ойлойм азыр деле. Баягы Курч, Аал байкелер, Элмирбек байкелер, Жеңишбек байкелер бир кезде айткандагыдай азыр айтканга менимче мүмкүнчүлүк болбой аткан себептен го деп ойлойм. Айтышынын баары кандай? Жарк этип чыккан таланттардын көбү бат эле жалп өчүп калганында себептер бар да. Биринчи кумар ушул да. Кол чабуу. Менимче жанагы оюндардын кумарынан да күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Арыбаңыздар урматтуу калай калк, кыргыздын кыраандары, чыпар жуттуу кыздары. Бүгүн бизде той, анткени жаңы чыгарылыш тартылууда. Ассаламу алейкум агайындар. Оң тараптан актанын катталуучуларын сүймөнчүлүгүнө баткан, жүрөктөрүнөн орун алган алып баруучуңар Нурсейит Анаркулов. Сол тарапта кыргыздын мураскору, элдин төкмө акыны, сөзгө чечен баатыры Кутман Садыбакасов. Ай бале. Ай баракелде. А мен силердин кошмо алып баруучуңар, сөзгө кымчылган Кычык. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Агалар амансыңарбың, анда мен ырды баштадым. Амантай байкем айткандай, ата сал тамандашмагымдан аманбыз амандаштарым. Бул эски сал тамандашмагыңдан эсенбиз амандаштарым. Бардык эл билет эмеспи Могул байекемдин дастанын. Ой байке сыйлуу конокту чакырдың, сый билбеген кесине сыр найзаңды саптадың. Кээ бирөөнү кайгыга салып бул жерден кара нөшөрдөй каптадың. Айтор кыргызга жагып жаткан кестагыйла сөздү тапканың. Айтор дирилдеткен өзүңүз кечең Акаевдин да чаштарын. Бүгүн чакырып жаткан чагыңыз биздей кыргыздын акын жаштарын. Бүгүн акта подкаст төрүндө карачы жайылгандай тасмалың. Мен дагы бүгүн силерге бир аз көргөзөйүнчү таскагым. Бүгүн төгүлүп маек берсек деп туугандар төрүнө келдик нактанын. Мындан ары биздин сөз словарибыз мынчалык көпкө жетпейт, ошондуктан жалпак кыргыз тилине кайтып келели. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Негизи мен көптөн бери акын төкмө акындар даярданып, ушул чөйрөнү изилдеп жүргөм да. Анан көп адамдар сураштыргансың да, кимди тартсам деп, анан Кутман Садыбакасовду тарт дейт. Неге десем, Кутман Садыбакасов бул эң жаш төкмө акын, эң жаш болуп туруп элдин сүймөнчүлүгүнө баткан. Анан негизи эле ырдай да алат, четкени дагы сонун, төкмөлчүлүгү да сонун. Эң мыктысы жаштардын арасынан ушул Кутман Садыбакасовду айткан да. Ким айтса дагы рахмат ай. Бул сөзгө кошуласызбы? Баштайыңыздарбы? Эми толугу менен ошондой деп кошула албайм, балким бир жакшы көргөн адамдар мана айткан чыгар. Бирок алыбыздын жетишинче колдон келишинче аракет кылып келебиз. Анда эмесе сиздин биографияңыз боюнча суроолорду баштай берейин, Жарайт. Сиз өзү Өттүк айылында төрөлүп өскөн экенсиз. Оттук дешем. Оттук айылын жөнүндө эмне жөнүндө айтып бересиз? Не деген айыл? Оттук айылы мен өзүм ырларымда да кээде айтып келем. Карын жеп жүрүп долондун кабыргам катып торолдум. Энчиме жазса жараткан буюрса эл сүйгөн акын болормун деп ырдагандарым бар.
Ошол долондон түшө бергенден кийинки Капчыгайдын оозундагы биринчи айыл Нарын районунун алгачкы айылы Капчыгайдын оозунда жайгашкан. Айтор бир тазалыкта чоңойгом. Ошол таза айыл мен билгенден. Таза деген- Сүйкүмдүү, көркөм. Таза дегенде руханий абал жагынан дагы, өзүнүн жаратылыш шарты жагынан дагы өтө керемет жерде жайгашкан. Но борбордон баратканды же башка жактан келаткандын баардыгын биринчи биздин айыл тосуп алат. Ошол айылда төрөлүп өскөм. Кызыктуу экен. Сиз көрсө 7 бир тууган экенсиз. 7 бир тууганын болгондон дагы 6-чысы экенсиз. Өзү мен 7 бир тууган болуп көрө элекмин да. Ата энемден угуп көргөм, алар көп бир тууган болчу го негизи. Анан кандай бул өзүңүз кантип түшүндүрүп бермекчисиз? 6-чы баласы болуу кандай деп? Өзү Чоң улуу байкелердин кийимдерин кийип, арткан кийимдерин кийип дегендей. эжелүү кыска эски тон дегендей болуп биз ошо байкелеримди көрүп, мен байкелеримден таасирленип, ушул өнөргө келишиме дагы бир топ салым болгон ошо бир туугандарым, байкелерим. Себеби биз өзү кичине чыгармачыл үй бүлөдө чоңойдук. Бир тууган деген сөздүн өзү ыйык го деп ойлойм мен. Өзү бир баа жеткис. Бир тууган деген сөздүн өзү бир астейдил кармай турган, аздектей турган нерсе болуш керек. Себеби ошол бир тууганды эч ким бербей турган нерсе экен. Бул издеп таба албай турган, ажырагыс, бир бүтүндүктөгү болгон нерсе экен. Мен бир туугандарым ушул көп бир тууган болгонума сыймыктанам, өтө суктанам, толкунданам. Колдоп буттай турган, жаныңда сүрөй турган, сүйөнө турган адамдардын эң мыктысы, эң жакыны ушу бир тууган болуш керек. Өзү мындай стереотиптер бар го. Көп үй бүлөлүү, көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн балдар көзү мындай сук болот депчи. Дайым бир нерсеге ашык болуп, бир нерсе жетишпегенде мындай ток болбойт деген ойго кандай? Өтө токмун мен. Биздин баягы ата энебиз бизди кандай десем, бир ушу негизи эле бир туугандарыбыз менен биз көбүн эсе баягы өз киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүзчө ушу жашоо шартыбызды түзүүгө аракет кылып, дараметибиз жетишинче, ал акыбалыбыздын жетишинче жашоо шартыбызды курганга аракет кылып жашап келатабыз ушул күндө деле. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Эми төрт тарабы шайма-шай укмуш тиричиликте чоңойдук деп айта албайм. Бирок биз анчалык сукулдап ач кала тургандай, жаттыгына кол сала тургандай же болбосо ошондой дүйнөнү көргөн жокпуз. Жашоо тиричилик жагынан эле эмес, негизи көкүрөктүн ачкалыгы жаман го баардыгына. Биздин ушу көкүрөгүбүз ток чоңойдук. Себеби мен өзүм тоонун баласымын. Кичинекей кезимден ушу ат минип көчтүн артында, жайлоодо, кыштоодо, сарайда ушундай чоңойгом. Ошол себептен менин көзүм дагы, көкүрөгүм дагы кенендикке, бийиктикке, булактын суусундай тунуктукка көнүп, ошол нерсе менен азыктанып чоңойсом керек. Ошол себептен эми мен аябай деле бир дүйнөгө аркасынан түшүп, кууп, ошону сая түшүп, аябай деле бир тиричиликке көп көз артып кеткен жерим жок деп ойлойм. Атаңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Өзү атаңыз обончу, акын, маданият үйүндө иштеген адам экен да. Анан негизи ушул чыгармачылыкка жакын, маданиятка жакын адамдар айтат го, үй бүлөсүн бага албайсың депчи. Атаңыз 7 баланы өстүрүптүр, багыптыр. Атам эми бул киши мындайча айтканда бир катылып калган, тар чөйрөдө айылда жүрүп калган бир өтө күчтүү зор талант десем болот. Анан ушу мен билген атам кийинчерээк эле маданият үйүндө иштеди. Биз чоңоюп калган мезгилде, эс тартып калган мезгилде маданият үйүндө иштеп калды. Чыгармачылыгына бир аз көңүл бөлүп калды. Бирок ошонун өзүндө дагы мен ойлойм, кичине кечигип калгандай сезилет мага. Бирок өзүнүн жаш кезинде ырдаган ырлары, жазган ырлары, обондору бир жакшы бир маданият ишкеринин, маданияттын мыктысы боло тургандай дараметтеги таланттуу инсан десем болот. Анан үй бүлөнү багуу боюнча, жашоо шартты, тиричиликти түптөө боюнча бул киши баардык тармакта кызмат кылып көргөн.
Союздун маалында тетиги ак сай арпаны аралап апам экөө анда байкелерим эжелерим кичинекей кыз экен азыр эскерип айтып берип калышат. Ушу биздин айылдан жана нарындан жумалап көчүп отуруп ак сай арпага ат башыга көчүп барып ошол жерде жайлап жанагы бетеге белден буралган дегендей үзөңгүдөн жөп болгон ушундай керемет жер ак сай арпаны билесиздер баарыңыздар. Ошол жерде жайлап кышында кара кужурга келип кыштоодо кыштап мал менен жүргөн алдыңкы чабандардан болгон десем болот. Жаш кезинде чоң атам жылкычы киши болгон экен ошол кишинин жанында. Андан кийин соода саттык менен дагы тор Карагандыга чейин барып соода кылып, Токмокто, Бишкекте, Чүйдө, Нарында соода иштери менен алек болгон. Айтор эми баардык тармакта мындай өзүн сынап, ата энем ушу бизди багып өстүрүүгө бир топ күчүн жумшап, бир топ ден соолугун алдырган десем болот. Сиздин апаңыз жөнүндө айтып калган сөздөрүңүз бар экен, кара сөздүн чебери деп айткан экенсиз да. Эми кара сөздүн чебери деген сөздү ойлонуп көрдүм. Эмнени түшүндүрөт болду экен депчи. Мен анчалык сөзгө бай киши эмесмин. Кара сөздүн кас чебери деп коет кыргызда. Кара сөз өзү негизи сөзмөр адам эптүү сүйлөгөн, эбин таап сүйлөгөн, жүйөлүү сүйлөгөн адамды кыргыз чечен деп айтат да. Тапкыр, сөз тапкырлыгы, ошону айта билүүсү, жеткире билүүсү, сезимталдыгы ошол нерсе кирет экен да бул нерсе. Мен апаман байкайм. Бул киши бир кээде таң калып кетем да. Эки сөздүн бири макал. Мен чоң атам дагы өтө көркөм сүйлөгөн киши болгон экен. Анан ошо чоң атамдын дагы көп нерсесин мен атамдын айткандарын сиңирип алгам ушундай жаш кезимде. Атам ушуну айтса эле түшүнчү эмес экен. Мен кийин түшүнүп дагы анан ушуну ичимде зерттеп, акылымда пештеп отуруп анандай көп нерсени дагы түшүндүм деп айтып калат апам өзү. Анан мен таятам дагы ушу тайларым тараптагы чыгармачылыкка жакын. Таятамдын өзүнүн жазган ырлары бар. Ошол кишинин баягы ыры соошот дейт. Ошол бул ыр дегенде эле ушул чыгармачылыкка болгон көз караштын өзү деле ырыскечик болуш керек. Ошол нерсенин баары жукса керек. Апам өтө жүйөлүү, тапкырлык менен сөз таап айта билет да. Мен ошон үчүн ойлойм, апам бир жакшы сөзмөр киши, кара сөздүн чебери деп ошон үчүн айта алам да. Мисал үчүн кандай мисалдар болду эле? Эсиңизге келген биринчи. Эсиме келген мисал көп эми. Апам ар бир жерде мындай ордун таап, ар бир сөздү ордуна кынап, кыштай кынаптап, жакшынакай кылып айтып коет да. Бизге деле кээде айтып калат. Бизге бата берген сөздөрдүн өзүндө деле бир топ да ырлары. Апам айтып калат, биз баягы удабыз үчөөбүз байкемдер. Анан улам четибизден үйлөнө баштадык, үй жай күтөлү деп, үй бүлө куралы деп баштадык. Ай балдар, ата тегине карап туруп, жакшы жердин кызын алгыла. Чоң атаңар мындай деп айтчу деп туруп анан макалдарды айтат. Кумдан аккан кум булак буда куят деңизге, таштан аккан таш булак ада куят деңизге. Бирок айланып келип баары эле карайт экен негизге деп айтат. Баары негизинде, түпкүлүгүндө болот. Ата журтун салыштырып, чет атасын карап, четелүү жердин кызы бекен, тектүү жердин кызы бекен, ошону карап ала көргүлө деп какшап отуруп, баары бирибизге сайрап отуруп. Мен ойлойм, буюрса, ошо апам айткандай жерден үйлөндүк го деп. Сиздин үйлөнүүңүз тууралуу деле көп айтыштарда деле айтып калгансыз, Нурсултан байке менен да айтышып калгансыз. Өзү негизи Нурсултан байке көп тамашалап да айтып калган. Таластын кызын алып болбой калды, тигил жактын алып болбой калды. Анан чын эле ошо тандоодо ошол критерийлерге карап тандадыңыз белечи? Бир топ эле тандадык деп кетпейинби? Тамаша. Эми бой жүргөн кезде адам жигит үчүн негизи үйлөнөр мезгили жакындап калган кезде, бой тиреп калган мезгилде, үй бүлө күтүп, бир түтүн булатып, өзүңчө жашоо шартыңды түздөй турган мезгил келип калган мезгилде ойлоно баштайт экенсиң да. Кандай үй бүлөм болот, кандай жашоо шарт болот деп. Анан эми ал Нурсултан экөөбүздүн айтыштарыбызда ошол ойлордун жыйынтыгы, чындык тарабы дагы бар, азили дагы бар, аралашкан, жуурулушкан айтыш деген айтыш го бул. Элдин жарымын жазыш керек эң алгачкысы.
Эми аны тактап дагы кийинирээк сурайбыз го. Сиздин байкелериңиз аккордеон менен ырдашып, негизи сиз өзүңүз айткандай чырмачылыкка жакын болчу экен. Анан негизи ушундай үй бүлөнүн атмосферасын элестетким келет да. Ошондо баары эле бирөөсү ырдайт, бирөөсү төгөт, бирөөсү сөз көп. Ушул атмосферада чындап чыгармачылыктан башка тандоо жок болгондой сезилиши мүмкүн. Сизде балким мындай башка тандоо болуп же башка кыялдарыңыз болду беле? Же мындай тандоо жок болуп калып эле чыгармачылыкка туш келип калдыңызбы? Тандоо жок болуп калгандай деле билбейм, эми баягы Ойлонуп деле көргөн жок болушуңуз керек деп ойлоп коем да негизи. өзү мен ойлойм да, ар бир адам жетилип келаткан мезгилден тартып, мектеп курагындагы кезден тартып, өзүнүн максатын аныктап, барар жолун аныктап, бир айкинелеп ачыктап билип алса, ошол нерсени изилдеп жүрсө ичинен, ошол жөнүндө билим алып, ошол жөнүндө изденип бала чагынан ошентип жүрсө, өзүнүн эртерээк жетилип элге аралашышына бир топ салым болот болуш керек деп ойлойм. Мен өзүм жеке башым кичинекей кезимден ушул чыгармачылыкка, өнөргө деген далалатым болду. Өзүм жакшы көрдүм ушул жолду. Ушул жолдун тазалыгын, ушул дүйнөнүн бир тазалыгы бар экенин, тазалык дегенде кандай? Көкүрөктүн, көңүлдүн дарысы дабасы боло турган нерсе экенин баягы аз-аздан сезип бала кезимен анан ушул чыгармачылыкка аралашканга аракет кылып жүрдүм кичинекей кезимен. Өзүм жеке концерттерди өтө көп койдум жалгыз отуруп алып. Сахнага өзүмдү өзүм чакырып чыгып, толкунданып ушул нерседен көксөп, эңсеп жүрүп анан келдим десем болот да баягы чыгармачылыккачы. Анан кээде апам тамашалап да айтып калып жүрдү. Тети 2 артист жетет бизге деп. 2 байкем аккордеон менен ырдайт да. Тети 2 артист жетет, сен ушу башка эле окуп албайсыңбы? Электрик деле болуп алчу сен деп күлүп калчу. Бирок мен эми сөздүн ачыгы, кичине жүдөмшүрөөк, колуман көп деле жумуш келе бербейт. Ушу комузуңду көтөрүп, ырдын аркасынан түшүп сөз издеп жүрө бергенге адам улам сайын баягы кара жумушка болобу, башкасына болобу кичине чабалдыгы күчөп баштайт экен да. Бирок тим эле укмуш Шамдыгай болуп деле оокаткыла укмуш болуп кеттим деп айта албайм. Бирок ушул чыгармачылыкка болгон сүйүүм, кызыгуум кичинекей кезимден эле башталып түптөлүп келди акырындык менен. Кичинекей кезиңиз тууралуу дагы суроо бар. Кычкын мырза, сиз коногубуз аябай кыргыз тилде, мындай таза кыргыз тилде сөйлөгөн үчүн кайсы жерге кычардыгыңызды билбей отурасызбы? Обычно кычап турчусуз эле унчукпай калдыңыз көптөн бери. Айтып атам, ойгонуңуз. Кичинекей кезиңизден бери манасчыларга аралашып калган экенсиз да? Негизи манас кантип таасир этет кичинекей балага? Кандай таасир берди? Манас боюнча айта турган болсом, мен өзү кээде менден сурап калышат. Өзүбүздөн кичүү жаңы айтышка келип аткан балдар бар, азыр көбөйүп атат, Кудай кут кылсын улам сайын. Ошол балдар сурап калышат да. Байке, акын болуш үчүн кандай китеп окусак болот? Ушу жамагыбызды өстүрүп, акыл чөйчөгүбүздү, көкүрөгүбүздү көөнө сөзгө толтура турган кандай кампа бар, кандай бир азык бар бизге, кандай булак бар дегенде эң биринчи айтам мен. Манас окугула деп. Эң биринчи эч нерсени ойлонбой туруп манас окугула. Манасты окуп бүтүрүп, манасты түшүндүм, манастан рахат алдым дегенден кийин анан калган чыгармалар мындай эле окуп кете бересиңер баарын депчи. Себеби мен кичинекей кезимден манас окудум. Жайлоодо жүргөндө эле өзүм Көкөтөйдүн ашы деген китеп бар эле. Ошол китепти кармап алып, жайлоодо биздин жалгыз эрмегибиз ошол болгон. Себеби азыркыдай мындай смартфондор жок, телевизор деген жок, свет жок. Анан кой кайтарып жүргөн кезде жайында жалгыз эрмек ошо манас китеп болгон мага. Андан кийин эс тартып баягы 7-8 окуп калган мезгилдерде 6-классыман өтүп баштадым го дейм, 7-класстын баштарында. Манас таануу деген интеллектуалдык телетаймаш өтүп, азыр деле өтүп турат, ошондо да баягы күчүндө эле аябай. УТРКнын, азыркы УТРКнын ошо Баластан каналынын Кунду Заманова жетектеген тобу уюштуруп, Манас таануу деген интеллектуалдык телетаймашта мен манасты
толук окуп чыктым десем болот ошол мезгилде. Ойлосом 3-4 жыл тынымсыз окуп турдум Манасты. Анан жалаң ыр окуй бергендиктен, Манас ыр түрүндө да билесиз. Куюлушкан эле ыр, ушундай бир ченемсиз, чексиз ыр жатат да. Ошону окуй бергенден мээңе уйкаштык сиңип отуруп, уже мындай акындыкка бир топ салымын кошуп, өзүнүн кандай десем, бир касиет конгондой сезимде болгом да мен өтө. Манасчыларга аралашып жүрдүм ошентип. Бүгүн азыр жаңы эле ушу сиздин студияга келгенге чейин ушу УТРКдан келатам, Манастануудан. Азыр ушу Манастануу өтүп атат. Ушул тапта республикалык баскыч. Бүгүн кичинекей балдарга өзүмдүн минилериме, калыстар тобу болуп отуруп, карабан эстеп атам да. Ошо келип УТРКнын ичинде ар жак бери жакты карап, таң калып, жанагы студияда титиреп өзүм жооп берип аткандарымдычы. Ошол нерсе өтө өскөнгө дагы, ыр дүйнөсүнө аралашканыма дагы, өнөр чөйрөсүнө аралашканыма да өтө чоң себепкер Манас. Манастын бул мен ушу Манастануу жөнүндө айтып атам. Негизги Манастын өзүнүн адамга бере турган нерсеси өтө чоң. Бул Манас окугандан кийин мен өзүм бир магдыраган, мындай бейпил жан дүйнөм ушундай бир бейпилдикке кабылган да ошол мезгилде. Себеби жанагынча жакшы сөз, Манастын Айкөлдүгүн жанагынча даңаза кылып окугандан кийин, баатырлардын кемеңгерлигин, ыйыктын ыйыктыгын кандай кылып айткан, тунуктун тунуктугун кандай кылып айткан, ошонун баардыгын окугандан кийин адам чалкып калат экен да өзүнчөчү. Ушундай бир кереметтер өткөн экен депчи суктанып. Биз манасчылар менен подкаст жаздырып көрөбүз, бирок Манас тууралуу мынчалык айтып берген эмес го дейм эч ким. Чындап жүрөктөн орун алган экен. Манас мен үчүн өмүрүмдө Манастын орду өтө чоң. Бул бир Кудайдын кыргызга берген керемети болуш керек. Кыргыздын руханиятына, жан азыгына Кудай тарабынан берилген бир өтө керемет чексиздик болчу. Сиз Манас сизге эгер ушул чыгармачылыкка баардыгын азыгын берсе, башын төкмөсүн берсе, тамырын берсе, анан кийин уланыш керек да. Адамдар да тандоо болот да. Эми сиз калыштырган бир сөз, ырдаган бир сөз, комузду билсеңиз, тандоо болот. Эми ырчы болуп кетсеңиз болот, бул кетсе болот. Сиз азыр баарын эле сынап көрдүңүз, бирок көбүнчө төкмөчүлүккө кеттиңиз да. Бирок ошо тандоону кантип кылгансыз? Менде мындай болуп калды. Ошо Манастануу республикалык баскычынан баргандан кийин айылда жүрөм, анан мен ага чейин кичине комуз кылдыратып, ырдап, мындай аракет кылып жүргөм өзүмчөчү. Себеби биздин үйдө музыкага, чыгармачылыкка жакын кишилер болгондуктан баары. Мен да кызыгып, аларды көрүп, комузду кылдыратып, ушинтип калчумун да. Анан Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы өтүп калды Кочкордо. 2017-жыл бекен ушундай. Сагынбай Манастын 150 жылдык мааракеси өтүп калып, анан мен ушу 9-класс кезим экен. Эмеге келип калдым сынакка. Республикалык манасчылардын карабасына ана. Келип калып, анан жаш балдарыбыз көп. Анан Манас айтып атабыз. Билген окуясын айтып, биринчи турдан өтүп кеттим мен, бир окуяны айтып. Экинчи турга дагы өтүп кеттим. Үчүнчү тур билет тартып айтмайды. Ал билеттен кайсы окуя келет, кайсы тема келет билбейсиң. Анан билет тартканда эле финалга экөөбүз чыгып калдык, эки бала. Тартканда эле ошо билеттен Манастын биринчи хан көтөрүлүшү деген тема келди да. Мен Манасты баягы такай окуп жүргөнгө линиясы бар. Бирок ыр түрүндө жок да мээде. Анан Кудай өзүң колдо дедим дагы. Ушу бир Улан деген байке бар болчу. Мен билген ошо Манас боюнча дагы өзү илим жагында да жүргөн киши эле. Анан ажыдан алып келген ушундай таш теспеси бар экен. Чыгып атсам, сахнага чыгып баратканда чөнтөгүмө салды да. Жакшы ийгилик. Айтасың сен, айтасың деп. Чыгып анан жанагы окуяны алып туруп, Кудай деп көздү жумуп туруп анан жанагы жерден ыр токуп айта баштадым да окуянычы. Ыр кылып токуп айтып, ягын мындай байкасам кетип баратат да. Ошентип кетип айтып, окуяны айтып, анан мен биринчи орунду алып кеттим ошол сынакта. Анан кийин
ойлонуп калдым да, ой кете баштады мага. Демек жамактаса болот экен. Жамактай алсам болот экен мен дагы депчи. Айтышка кызыгып айтыш такай көрүп жүрчүмүн да. Келгенден кийин анан аракет кыла баштадым. Аябай комузумду да күчтөп, анан айтышка деген сүйүүм ойгонуп ачылып кетти дагы, анан чыкпай калдым мен такыр. Айтыш десе, түй. Унутуп калдым баарын. Элмирбек байкелердин, ал байкелердин ырдагандарын угуп, Элмирбек байкенин ырдаган туурачым сахнага чыгып жүгүнүп аткандарын туурап, комузун кайрып аткандарын туурап, ырдап аткандарын туурап, ушундай аябай бир чоң сүйүү болду да мен үчүн. Анан шаарга келип өзүм бир жаман карагай комузум бар эле, эсимен кетпейт байкуш комузум. Анан ошол комузумду бир жакшы комузга алмаштырып алайын деп иштейин дедим. 3 айлык жайкы каникулда келип иштеп жүрөм. Ага чейин бир тандоого катышып бир айчка чыгып калгам. Анан баягы комузду аябай көксөдүм да, эңседим ошол комузга. Жетсем бир жакшы комуз алсам, бир өрүк комуз алып алсам деп. Анан 5 күнгөй айылында бир үй курулуп аткан экен. 2 кабат үй курулуп атып, ошол үйдүн 2-чи кабатын дубалы көтөрүлүп аткан экен. Ошол жерге барып анан бир байкелер менен иштеп калдым, жумушка кирип. Курулушта иштеп калдым. Анан ушул окуя эсимен кетпейт да. Менин жанагы сөз өнөрүнө болгон, чыгармачылыкка болгон сүйүүм күчөп өтө. Анан сөз издеп, уйкаштык издеп, мынтип мындай кээде туруп калчумун да. Уйкаштык издеп, мынтип арка-аркасынан уйкаштырып, мынтип ойлонуп туруп калчумун. Анан бир жолу кирпич түшүрүп атат чоң машинадан. Анан 2-чи кабатка деген жакын бул машинанын үстүнөн ыргытып калгыла, КамАЗдын үстүнөн деп атат да. Макул деп анан жанталашып ыргытып атабыз. Мен үстүнө чыгып бир убакта тозуп алып кирпич жыйнап атам биякачы. Жана жерден эмне болгонун билбейм. Жана мээме уйкаштык ойноп кетип, ошону издеген боюнча туруп калып турмун да. Кирпич чыгарбап. Тоспой туруп калып турмун кирпичти. Дүп дегенде урдум жергечи төшкө. Алдыдагы байке кыйкырып атат. Сен акыл эсиң жайындабысың сен? Тумшугуң талкаланып атасың, тур нары тур деп. Анан эстесем күлкүм келип кетет азырчы. Өтө чоң сүйүү, чоң бир мухаббат болгон экен да ушул өнөргө деген. Ошентип анан айтышка акырындык менен аракет кылып, курдаштарым аралашып, Нурсултан досум экөөбүз табышып калдык, ырдаштык, анан ошону менен кеттик. Биротоло баш сайып. Сиз мындай бат-бат айтып бердиңиз да. Комуз чогулттуңуз, комузду алдыңыз. Анан комузуңузду алгандан кийин эмне кылдыңыз ал менен? Комузум алгандан кийин мен кичине көп сүйлөп бараткандай болуп кыскартайын деп айтып берип атпаймынбы? Жок, бул подкастта. Наоборот, жоёкту адамдар. Комуз Нурадин деген комуз чапкан уста байке биздин аэропорт жакта баратканда бир айылда комуз чабат экен. Анан Нурадин байкеге бардым. Суран байкем, улуу байкем алып барды. Жүрүп барып комуз тандап келели деп, тандап бериңиз дедим. Бардык. Бир ай бою кирпич ыргытып иштей берип, тосо берип, 2 колум түшүп калыптыр такыр элечи. Комузду черте тургандай кол эмес да, жыгач болуп калыптыр. Барып анан жанагы комузду алып минсем үнү дегенчи. Мен жанагы карагай комуздун жанында укмуш жөн эле. Аны минткен сайын толкунданам. Укмуш турбайбы бул депчи. Ары айланып, бери айланып, анын кабы да жок. Анан кучактап алып анан келатам аэропорттон. Толкунданып, сүйүнүп келатам. Анан баягынын кылын, комуздун кылын бир 2-3 күндө эле шыпырып түштүм окшойт. Жанагы кирпич тоскон кол менен ургулай берген экен. Ошол комузду ойноп жүрүп анан мен үчүн ушул акындыкка айтышка аттанып киришиме ошол комуздун дагы салымы чоң болуш керек деп ойлойм. Мен ушуну сыймыктанып кетем кээде. Ошол биринчи комузумду маңдай тер менен, бир жакшы эмгек менен алган экенмин депчи. Ошентип сыймыктанып, толкунданып кетем кээде.
Андан кийин эми бир топ комуз алып жибердим окшойт. Улам комуз алат экенсиң, анан бирөө сурайт экен, ага берет экенсиң. Кайра башкасы келет экен, белек болот экен, ал болот экен, бул болот экен. Анан кийинчерээк баягы азыр жакшы комуздар көбөйүп өтө жакшы чыкты го комуздар. Сиз Нурсултан мырза менен өзү көп айтышасыз, достугуңуз жөнүндө айтып кетесиз. Кантип достошуп калдыңыздар эле? Нурсултан экөөбүздүн достугубузду айтайын. Мен Нурсултанды мен биринчи көргөндө байке дедим. Байкелеп жүрөм. Бою узун. Экөөбүздүн жаш айырмабыз бир эле жаш экен. Нурсултан. Мен жанагынтип карагай комузумду койгулап алып анан ырдап жүргөм дедим да. Обонду бир аз ырдап жүрөм. Атам ошол мезгилде айылдык маданият үйүнүн жетекчиси. Нурсултандын апасы дагы айылдык маданият үйүнүн жетекчиси. Анан айылдык маданият үйүнүн башчылары Нарын райондук маданият үйүнө карайт, ошол бөлүмгө баш ийет. Анан райондук маданият үйдө кыз жигиттердин сармерден оюну болуп калды да. Ошол Нарын районунун ичиндеги таланттар баары. Анан сармерденге барып калдым. Нарын драмда бекен же райондук маданият үйүндө бекен. Барып калсам эле бир узун арык бир бала. Бетинде мындай шпону бар. Кенчинбаевдин комузун, Орозбай Кенчинбаев агайдын укмуш комузун ары бери чертип эле басат, ары бери басат. Ойлонуп элечи. Анан суктанам аябайчы, укмуш экен, комуз черткени да укмуш экен. Бир укмуш акын көргөндөй болдум да. Анан байкесиз, акынсыз деп сүйлөшүп таанышып кеттим ошол жерден. Анан ошол Сармерденде Кубат Болотканов байкенин Армандашым дегендери бар, Элмирбек Иманалиев байке ырдаган, уксаңыздар керек. Эй армандашым деген сыздайт эми, тексти дагы укмуш оор. Анан ошол чыгарманы ырдадым аябай муңканып. Кичинекей кезимден ушинтип муңкана берген жакшы көрчүмүн. Нурсултан экөөбүз эң алгач ошол жерден таанышып калдык. Таанышып сүйлөшүп калдык. Анан улам жазып коём, баягы соц баракчасына жазып коём, сүйлөшүп калабыз анда-санда. Ошентип жүрүп анан бат эле аралашып кеттик экөөбүз. Бир жылга жетпей эле аралашып кеттик дагы анан. Мен шаарга келе баштадым, ал Нурсултан экөөбүз ошо менен эле чогуу кеттик, анан ажыраган жокпуз ошол менен эле. Ушул күнгө чейин эле экөөбүз келе атабыз. Жетелешип эле ар кайсы жерде ырдап. Ооба, чогуу жүрөсүздөр дайыма. Сиз ушул айтыш тууралуу айтып кетсек, Жеңишбек Жумакадыр ал туткучу байкелердин айтыштарын көрүп аябай таасирленгенсиз айткан экенсиз да. Ушул бул биринчи сиздин көргөн айтыштарыңыз болуп калдыбы? Мен алгачкы көргөн айтыштарым дейсизби? Алгачкы көргөн айтыштарым ошо негизинен ушу 2014-жылы Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн айтыштар. Белгилүү баарыбызга. Ар бир кыргыз билет бош кек бул айтыштарды. Элмирбек менен Балгынбек, Аалы менен Балгынбек, Элмирбек менен Айбек, Жеңишбек менен Серик, Амантай менен Бөрүбай деген сыяктуу айтыштар. Укмуш айтыштар го. Андан кийин деле менимче андай айтыш боло элек. Ошол айтыштарды теледен да көрөм, жанагы диск менен DVD бар эле го ошол кезде DVDге салып алып да көрөм. Анан телефон жыгып калган мезгилде YouTubeга чыга баштады го, YouTube'дан тынымсыз көрөм да. Жаттап калгам ар бир айтышынчы. Балгынбектердикинен бери. Ошентип анан айтышка кызыгып, айтышты көрө баштадым. Эң биринчи сүйүп уккан айтыштарым ошолор болду окшойт. Анан мурунку айтыштар, мисалы, Аалы байкелердин казактар менен айтышы, Казакстанга барып айтышкан айтыштары, Элмирбек байкелердин айтыштары, Сапарбек байкелер, жана Абдысүйөркуловдун айтышында ошол айтыштардын баардыгы бизге жаназык болду окшойт. Ошол кезде айтышка келүүбүзгө, сүйүүбүзгө дагы өтө чоң түрткү болду да. Бери жакта байкелерибиз, Баян байкелер, ушулардын дагы айтышын көрүп, биздин сүйүүбүз күч алып анан келгенбиз ушул айтышка. Өзүңүздүн биринчи айтышыңыз эсиңизде? Эсимде. Эң алгачкы айтышым Нарында айтыш болуп калды, Дөбөлүдө.
Республикалык айтыш болуп калып акындар барды, мен ошол жерден биринчи жолу көрдүм көп акынды. Ошондон анан баягы чучу булак тартканда Жылдызбек Төрөканов байке экөөбүз жүп болуп калдык. Баягы жикем аябай санаа тартты да. Ала жатат мени ушул деп. Настроениясы бузулуп капа болуп. Ким могу деп, каяктан чыгып калдым деп. Ушинтип аткан эсимде да азыркы күнгө чейинчи. Жылдызбек байке экөөбүз айтышып, бирок жакшы болгон да мындайчы. Мен да мындай аябай аракет кылып дайындангам. Жылдызбек байке ал кезде өзүнүн жолун таап калган акын болчу бир топ. Экөөбүздүкү мындай жакшы айтыш болуп кеткен. Анан Жылдызбек байке финалга өтүп кеткен да. Ошол биринчи айтышым мен өмүрүмдөгү. Андан кийин анан көп өтпөй эле Жеңи жок акындын урматына Каракамышта айтыш өтөт деп тандоо туруп Бишкекте болуп калды, Манас кинотеатрында. Ошол жака тандоого келдим. Тандоого келсем Акмат байкеге жүп болуп калдым, Акмат Султан уулуна. Анан экөөбүз айтыштык, экөөбүздүкү да мындай жакшы айтыш болгон. Элмирбек байкенин эсимде азыр мындай. Оранжевый өңдөө экен, ушундай көйнөгү менен түшүп келатыр. Мен сахнадан айтыш бүтүп чыгып келатсам, эй, келе болду. Молодец. Сенде жакшы нерсе бар экен, Азамат. Сонун, аракет кыла бер, токтотпо деп ушинтип кеткен да. Толкунданып жүрбөдүм уктай албай. Элмирбек Маналиев мага ушинтип Толуңуз ужубай. Элмирбек байке мага ушинтип айтты деп. Ой, Кычык мырза, сиз уктап калбаңыз. Азыр мен бир суроо берем, анан сиз уктап калдыңыз окшойт. Мында суу барбы? Суу бар. Мен суроо берем, кийин сурооңузду даярдаңыз, беришиңиз керек. Өзү негизи мындай сөзүңүз бар экен. Айтыштын аурасы, камыры кызык депчи, мындай азарт болуп кетесиң депчи. Ошол азартты сиз биринчи айтыштан кийин түшүндүңүз окшойт, дамытап көрдүңүз окшойт. Мага кызыкты да, эмнеси азарты, каяктан кызыгуу, эмнеси өзгөчө. Мисалы үчүн мен игроман жөнүндө айтып бере алам, ал оюндун эмнесине кирип кетет. Дагы башка кумарлар бар. Айтыштын кумары кандай? Эң негизгиси биринчи кумар ушул да. Кол чабуу. Ушул анан жакшы сөз, элдин кабыл алуусу, эң чоң кой бербей турган кумар ушул да. Менимче жанагы оюндардын кумарынан да күчтүү болуп кетиши мүмкүн бул. Себеби жарк этип чыккан таланттардын көбү бат эле жалп өчүп калганында себептери бар да. Маселен, көбүнчө себеби ушул деп айтышат. Түгөлбай агай көп айтат. Эң биринчи ушул кол чабууну көтөрүп өтүп кеткен талант, мыкты талант ал. Бир топко бара турган талант депчи. Көбү ушу биринчи кол чабуулардан кулайт деп. Анан менимче айтыштын кумары ушул да. Жанагынтип канын кызып, аракет кылып, элдин алдына чыкканда толкунданып, сүрдөп, жанагынча көздүн алдында ырдап, жакшы сөз айтып, ырың өтүп кетсе элдин дүркүрөп кол чапканы уже кирдиң деген сөз болуш керек менимче кумарга. Кайра ошол нерсе тилетет да, жакшы сөз кимди гана арбабайт, мисалы. Жанагы кол чабуулар, сүрөөн, батасы элдин, бул нерсе кой бербей турган нерсе да кайра. Айтыштын кумары менимче ошол. Кычык мырза барсызбы? Бүгүнкү күндө төкмө акындарды айтышка эле же болбосо ошол чыгармачыл адамдарга эле байлап койгон да, мисалы үчүнчү. Бирок эзелтеден алып көргөн болсок, төкмө акындар саясатка аралашып, деги эле коомдо болгон нерсени хандын мындай түзмө-түз оппоненти катары деле кабыл алынып жүргөн да. Бүгүнкү күндө эмне тоскоол болуп атат? Ошол мындай ачык сүйлөп, ачык коомдо болуп аткан нерсени ачык айткан акындарды көрө албагандайбыз. Хамбек падышанын оппоненти болгон деген сөзгө биринчиден кошула албайм мен. Себеби акындар эч качан ортого жик салып, араздашууну күчөткөн күч болгон эмес. Тарыхта деле мисалы, маселен. Акындар акыйкатты айтат делет. Акындар акын деген ак үн деген сөз деп айтат да, маселен, мисалы чечмелегенде. Ак үн, актын үнү, акыйкаттын үнү деген сыяктуу чечмеленет экен акын деген сөз. Анан акындар акыйкатты айтат, акындар адилеттүүлүккө үндөйт, чындыкка үндөйт, тазалыкка үндөйт, жан дүйнөнүн тазаланышына үндөйт деген нерселер бар да. Акындын турушуна, акындын ырына камтыла турган нерселер деп белгиленет да, маселен. Бирок көбүн эсе бизде ушундай ашкере түшүнүк десек болобу, же ашырып ийгенбизби өзүбүз, мындай кээде акындарды бийликтин жаман гана жагын айтып туруш керек,
Анан бийлик менен бир араздашып турган, дайыма катаал мамиледе болуп турган, эл менен бийликтин ортосундагы бир чыткы мамилени ашкерелеп айтып турган өкүлдөр катары көрүп кетип атабыз да кээдечи. Бирок менимче акындар эң чоң көпүрө болуш керек эл менен бийликтин арасындагы. Ошондой эле бийликтин дагы айта турган акыйкаттуу жерлери бар, элдин дагы айта турган акыйкаттуу жерлери бар да маселен. А бийлик начар болсочу? Бийлик начар болсо айта келген, айта жүргөн, эми да айта берет деп ойлойм мен. Эми азыр таптакыр эле эч ким айтпай калды. Анан баары эле арзымат болуп кетти. Анан булар пахтакор болуп кетти деген сөздөр көп айтылып атпайбы азыр? Көп айтылып атат. Мен ойлойм, акындар пахтакор болуп эле аларды мактап, жактап жалаң ошол тарапка өтүп кеткен жок. Өсүштү дагы айтып атат, кемчиликти дагы айтып атат деп ойлойм азыр деле. Баягыдай эми баягы курч Аалы байкелер, Элмирбек байкелер, Жеңишбек байкелер бир кезде айткандагыдай азыр айтканга менимче мүмкүнчүлүк болбой аткан себептен го деп ойлойм. Эми майда барат нерсени деле ачыктап айтса болот, бирок акындардын өзүнүн бийиктиги, чен-ченеми бар да. Ошого жараша айтып эле атат баардыгы. Эми ошол кездегидей бийликтин кандай десем, бир опурталдуу курч, жанагындай курч кырдаалдар, опурталдуу мезгилдер бир аз жайлай түшкөнгө балким ошондой сезилип атышы мүмкүн деп ойлойм да мен. Бирок эми акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү акындар айта келген дагы деле айта берет деп ойлойм. Кырдаал келсе, биздин азыркы төкмө акындардын жаш мууну айтып чыгат дейсизби? Неге айтып чыкпаска? Айтып чыкпай тургандай, мисалы эми ошону жүйөсү менен, себеби менен жөн эле каргап иштей бербей, бирөөнү каралай бербей, жөнү жок жамандай бербей, жүйөсү менен, себеби менен ушундай кылса болбойт беле деп айтса неге болбосун? Чындыкты айтуу деген бирөөнү каралап, бирөөнү көз жабуу эмес негизи. Бир беткей бир тарапты жамандап, бир тарапты аппак кылган нерсе бул өзү негизи акыйкат эмес. Эч качан бир тарап гана аппак, бир тарап гана капкара болушу мүмкүн эмес деп ойлойм да. Аралашты, себеби элбиз, эл журт болгондон кийин, көпчүлүк болгондон кийин, көпчүлүктүн ичинен ар кандай адам, ар кандай инсан, ар кандай ой, пикир, ар кандай талаш тартыш чыга берет да. Ошол нерсеге саресеп салып, сезимталдыгы менен алдын ала балким сезип, мындай кылсак жакшы болчудай деп айтса, менимче ошол акыйкат болуп болуш керек. Эми анан азыр биздин дараметибиз андай бирөөнү акыл айтып, бирөөнү каргап иштеп же маселен бирөөлөрдүн үстүнөн сүйлөгөнгө азыр менимче кичине алыбыз жете элек болуш керек деп ойлоп кетем кээдечи. Бара-бара жетилип келатабыз акырындык менен. Акырындык менен жетилип, күч кубатка толуп, биздин дагы акыл чөйчөгүбүз толуп, жана балтыр этиң толо элек, басташар чагың боло элек деп айтат го манаста. Анын сыңарындай балтыр этибиз толуп, акыл эсибиз өөрчүп, дагы да билимибиз кеңейген сайын анан ошондо айтсак, жүйөсү менен, себеби менен, далили менен айтсак туура болот го деп ойлойм. Дагы бир ой пикир бар. Мисалы үчүн мурунку акындар элдин сөзчүлүгүнө батыш үчүн, популярдуураак болуш үчүн канча деген айтыштарга катышыш керек эле. Анткени интернет деген нерсе жок да. Баарын айтышы, баарына таанылып чыкканга көп убакыт керек болмок да. Мисалы үчүн айтып коет, азыркы жаш муундагы төкмө акындар бат эле популяр болуп кетет. YouTube'га чыгат, YouTube'дан көрүүлөр топтойт, баттан популяр болуп чыгат депчи. Анан өзүлөр ошол сиз айткан деңгээлге даяр болбой, популяр болуп кетет деген ой бар экен да. Кантип ойлойсуз? Кимдин ою болду экен кызык. Популярдуу болуп кетет. Мен ойлойм эми. Улам баягы өзүнүн дүркүрөгөн мезгили, курч мезгили, десе сөз элге өтүп турган мезгили өтүп бараткан сайын ар бир муун артындагы муунга сын пикирин айтып, улам жеңилдегендей сезилип кете берет окшойт менимче. Мыйзам ченемдүү көрүнүш окшойт негизичи. Анан бирок эми биз келе калып туруп эле анан ырдай калып эле жылдыз болуп кеттик деген айта албайм. Азыр деле жылдыз эмеспиз, укмуш. Өзүбүздүн алыбызга жараша аудиториябыз бар. Өзүбүздүн угармандарыбыз бар, көрөрмандарыбыз бар. Эми бирок
Биз келе калып эле жанагындай болуп кеттик деп айта албайм. Балким алар көргөн кыйынчылыктан дагы башка жагынан биз кыйынчылык көргөн чыгарбыз, мисалы. Анан эми интернетке келип сала коюп эле интернетке сала койсоң эле укмуш болуп кете турган болсоң, ал эми адамдын ар жагында бир нерсе болуш керек да баары бир. Ошентип болуп кетиш үчүн дагы. Болгондо дагы жакшы жагынан, маселен, жакшы айтыштар аркылуу болуп кетиштин өзү болуп кеткен акындар бар, мисалы. Баягы өзүнүн келкели келип доору жүрүшүп ар бир адамга эми Кудай ооматтар кандай берет го. Ошондой ооматы келип, оозунан сөзү куюлуп чугуруп турган мезгилде, Кудай берип аткан мезгилде, эми интернеттин дагы өзүнүн өзүнчө бир тиешелүү бир деңгээлде өзүнүн салымы болгон чыгар. Бирок билбейм, бир кезде Аалы байкелер, Жеңишбек байкелер, Элмирбек байкелер дүңгүрөгөндөй интернети жок эле диск менен телевидение аркылуу, маселен, радио аркылуу дүңгүрөп аты чыккандай, интернет деле ошондой болду болуш керек. Болгон эми азыр интернетте азыр иргилбей калды да көп нерсе. Көп маалымат болуп кетти да. Ошол себептен ушундай ой болуш керек деп ойлоп кеттим азыр. Балким. Сурооңуз жокпу? Микрофонго эмне жакын отуруп алсам? Мен эми бирөөсү айтышта бири менен тиешип отурат го. Мен да бүгүн кошмо албажыма тиешип отурайын деп атпаймынбы? Уктап калбасын деп. 22-нчи жылы сиз 3 айтышта баш байге алыпсыз да. Анан негизи баш байге кандай ролду ойнойт? Байгени алуу, утуу. Байге деген сонун деп койбойм. Баш байге эми ар бир эле тармакта айтышта деле эмес. Баардык эле адам өзүнүн тармагында, өзүнүн кандай дейбиз, профессиясында, мисалы өзүнүн жумушунда алдыңкы болгусу келет болуш керек ар бир эле адам. Эми бул баш байге деген алдыга чыгуу, алдыга озуп чыгуу, байгеден чыгуу деген эле маселе да. Байге бир өтө толкунданткан учурунда кубанткан бир өтө сүйүнүчтүү нерсе. Бирок эми ошону менен эле толукталып, ошону менен эле дүйнөң түгөл болуп, ошол байге менен эле жыргалчылыкта өмүр сүрүп кетиш болот дегенден кичине алысыраакмын. Ошо 23-жыл дедиңизби? 22-жыл жыл бекен. Ошол жылы Кудай бир ушундай бир жакшы оомат берди окшойт ошо мезгилде. Артынан байгелер болду, сүйүнүчтүү мезгилдер болду өтө. Ошондо толкунданып аткандарым эсимде азыр алгачкы баш байге алгандары, кубанып элдин куттуктоосу, сүрөөнү, мен жана айтыштын кумары деп атпаймынбы азарт. Ушул болуш керек, байген кут болсун деп куттуктаган элдин жакшы сөзү дагы кайра көксөтө турган, эңсете турган нерсе да бул. Эмне уттуңуз эле баш байге, эң биринчи баш байгеңизге эсиңизде калат? Эң биринчи баш байгеме Курултай фолк деген уюм уюштурган. Курултай айтыш деген эркин айтыш сынагында, эркин таймашта. Мындай кара күмүш кур берген жанагындай. Урушчулардыкындай бир кара эме коюлган да, кур коюлган да, пояс. Ошондой кур берген. Анан акчалай сыйлыгы болгон 150 000 сом бекен, ушундай. Сертификаттары менен. Биринчи байгем ошол болгон. Өзү токмо акындарда акча маселесин кантип чечесиздер? Ошол байгеден уткан акчаларыңыздарды чогултуп саттайсыздарбы же тойлордон элеби? Эми Өзү негизи ушу баш байгелерди кечке утуп берсең, ошого эле акча жашаса болобу? Тирүү пенденин рызкысы негизи ар кандай жерден бир кайыптан келгендей го дейм. Ар кандай жерден, ар кандай мезгилде берет да Кудай, адамга, менин оюмча. Анан эми баш байге деле ошондой рызкынын бирөө. Мен жана башында да айтпадымбы? Баш байге менен эле дүркүрөп өсүп, жашоо тиричилигиңди оңдоп, укмуш жашоо шартта жашап кетиш деген түшкө кирбеген нерсе болуш керек. Мен ушу биринчи алган байгемди эсимде. Үйгө келсем ушу бир туугандарым, атам менен баардыгы ушу байкемдикин дагы көргөдө үйдө болушчу. Үйгө барып анан ар бирине таратып бергем да. Биринчи байгем ушул деп баарына.
экинчи байгемди деле ошентип таратып салдым окшойт. Ушундай бир эме кыргызда жакшы сөз бар. Шумкар жемин чачып жейт, карга жемин басып жейт деп коет кыргыз. Анан эми ашыкча деле чачылып кете турган дүйнө жок. Бирок кенендик менен, бир чети сарамжалдуулук менен жакшы пайдаланса, а деле жакшы ырыскы, адагы жакшы ишиңе жарата тургандай ырыскы. Ошон үчүн мен бул байгени өтө кадырлайм. Кантип жаман болсун, ушундай жакшы сөз, жакшы бата тилек, ушундай жакшы көңүлдүн аркасынан, жакшы ырлардын, жакшы сөздүн аркасынан келип аткан ырыскы кантип жаман болсун. Ошол нерседен дагы бир жакшы нерсе жасаса болот чыгар. Бирок жаза элекмин мен. Жазагыдай деле байгал элек болушум керек. Өзүңүз канча жолу баш байгени уттуңуз? Тарых боюнча өзүңүз санап көрдүңүз беле? Баш байге канча жолу уттум? Билбей калдым. 2-3 жолу эле уттум го дейм. 2-3 жолу эле уттум. Эл аралыкта, республикалыкта. Анан 1-чи орун, 2-чи орун, 3-чү орун дегендер бир топ эле. Менимче так деле сан эмете элек экем. Эми тим эле укмуш көп эмес, бирок көп деп ойлоп албаңыз балки. Байып кеткен жокпуз дебейсизби? Эми бир ашып кетсе бир 10-дан ашыгыраак байга алган чыгармын. Устаттык анан шакирттик боюнча да тема бар. Негизи сиз Амантай Кутманалиев, Жеңиш Жомагадыр, Элмир Экиманалиев, Азамат Болгонбаев, Алып байкелерди мен устатым деп айткан экенсиз да. Ушунча көп устат боло алабы? Мен жаңы элеке мурунку байге боюнча айткан сөзгө жаңы эле сөзүмдү жыйынтыктап атып, Элмир байкенин эсиме келип кетти, айтып коеюнчу деп атам. Элмир байкени айтчу да, сонун айтканы бар ушу байге боюнчачы. Байге деп кимдер чыкпаган, байгени кимдер утпаган. Бай терек дүйнө, биз булбул, ким конуп, кимдер учпаган деген. Сонура бар. Устаттар боюнча мен эми баланча устатым, түкүнчө устатым эмес деп айта албайм. Тиги агам бул агам эмес деп айта албаган сыяктуу эле. Тиги жакыным бул жакыным эмес деп айта албагандай. Себеби мен өнөр жолума, чыгармачылык жолума ушундай колума комузумду алып, уйкаштырып, жамактап, ырдап калышыма ар биринин үлүшү бар. Бет маңдай отуруп, мына жери момундай болот, кел дебеген күнүдө дагы мен ошолорду көрүп, ошолордун ырларына сугарылып, чыгармаларын угуп тынымсыз таасирленип, ошол кишилердин таасири аркасында анан ушу комузга кармап, комузумду жаныман чыгарбай ырдап калдым да. Ошон үчүн ар бирин устатым деп айтсам болот. Керек болсо бизде Токтогул Эшмамбет, Арстанбек аталарыбызга чейин устат десек да жарашып кеткидей сезилет мага кээде. Себеби ошол кишилердин ырларынын баардыгы биздин жаназык болуп, көкүрөгүбүзгө көрөңгү болуп берип атат да, маселен, Ошон үчүн бирөө устатым эмес деп айтыш эми билбейм, туура эмесирээк болуш керек деп түшүнөм өзүм акылымда. Ушул устат боюнча жаш муун боюнча да бир ой пикирди уккам. Азыркы жаштарда талант көп, бирок устатка баш ийүү деген азайып кеткендей. Кантип ойлойсуз? Бул Ким айтты болду экен мага? Кызык болуп атат суроолор. Мен негизи подкаст даярданганда ошо айтыш тегерегинде жүргөн 2-3 адамдан мындай сүйлөшүп, алардын ой пикирлерин чогултуп анан суроолор түзгөм да. Түшүндүм анда. Кайра кайталап койсоңуз сурооңузду. Азыркы жаштарда талант көп, бирок устатка баш ийүү деген азайып бараткан сый. Ушуга кошуласызбы? Бир чети болсо ошондой болгон чыгар. Ошондой жагы да бар. Балким сиздин бир устатыңыз айтып калгандыр, баш ийбей атат. Балким. Бир жерден ката кетирген чыгарбыз, капа болгон чыгар, жаштык кылган чыгарбыз маселен, Ошондой да болушу мүмкүн бир четинен. Бирок экинчи четинен эми баш ийбей койгудай деле, айтканын такыр укпай, аткарбай койгудай деле бизде такай устат шакирт өнөркана болуп, такай дайыма сабактын үстүндө отурган мектеп эмеспиз да, бизде мектеп жок. Мен билишимче. Эми мамлекетибиз улуттук театр түзүп берди. Ага чейин 30 жылдан ашуун эмгектенип келген Айчы коомдук фонду бар, тарыхый. Ошол жакта устат шакирт сабактары болгон экен. Тилекке каршы мен ушу устат шакирт деп бир өнөрканада белгилүү бир адамдардан тынымсыз сабак алып, ошолордун айтканын угуп,
айтканын жазып ошол жерде отурдум деп айта албайм да. Ошон үчүн билбейм эми, бул менин оюмча, мен бирөөнү укпай коюп же баш ийбей кеткендей деле болгон жок элем дегендей. Азыр мындай биле албай атам, бирок кайсыл жерден ката кетирсем дагы устаттардан, агалардан кечирим сурайм. Өзү ушул устаттар менен шакирттер ортосунда мамиле кандай болуш керек, ушул айтышта өзү негизи кандай болуп келген оюңуз боюнча? Негизи мен мынтип уккам да, ар бир ушул айтышка келген токмо акын бара бара өзүнүн бир устатын тандайт. Анткени устаттар алар мындай өзүнүн чеберчилиги менен гана эмес, көз караштары менен да бөлүнөт депчи. Мисалы үчүн кээ биркилер динден көз караштары бөлүнүшү мүмкүн. Дагы ушу театр менен коом айтыш фонду бөлүнүшү мүмкүн. Ушул сыяктуу да бөлүнүүлөр үчүн бир устатын тандасаң экинчи устат тарым калган сыяктуудай маселе бар деп уккам да. Чындыкпы? Эми мунун да чындыгы бар чыгар. Чындыгы болгон чыгар. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Мунун да өзүнүн чындыгы бар чыгар. Устат деген сөзсүз керек экен да адам баласы үчүн, бөтөнчө эр жигит үчүн устат деген өтө керектүү бир күч экен деп ойлойм мен өзүм. Себеби устат көргөн, бирөөнөн таасирленген, тарбия алган киши, мисалы биз эми баса турган жолду, азыр басып аткан жолду бизден улуулар канча убакыт мурун басып өткөндү ушул нерсени. Ошол жолунан адашып тайып кетпеш үчүн, чыгып кетпеш үчүн жол көрсөтүп, жетелеп жүрүп отурган бир кемеңгер киши сөзсүз керек да. Менин оюмча, элдин оюнча, акындардын айтуусу боюнча. Анан бирок мен эми азыр ачыгын айтайын. Ушул киши менин устатым, ушул киши ушул акындан эле тарбия алып мен ушинтип жүрөм, мен башкасын тааныбайм деп айта албайм чынында. Эми азыр мен жалгыз ээрчип жүргөн бир адам бар. Сыймыктануу менен да айта алам. Мен ал кишинин чыгармачылыгында дагы, өзүнүн билимин дагы, канча жылдык тажрыйбасын дагы алым жетишинче, сиңире алышымча угуп, таасирленип алып келатам. Бул элибиздин эл артисти, айтылуу композитор, залкар акын, коомдук ишмер Төлөбөй Токтогулович Казаков. Агай менин өмүрүмдөгү бир улуу инсандардын бири. Мен эң кадырман адам десем болот. Ошол кишинин баскан турганы дагы, айтканы дагы, баардыгы мен үчүн мындай сабактай сезилет. Анан эми мен жанагы сиз айтып аткандай, ар кимдин кызыкчылыгы боюнча, бир устаттын кызыкчылыгы, экинчи эми сөзсүз ар бир адамда кызыкчылык болот, ар бир адамдын өзгөчөлүгү болот. Анан тигиникин кабылдап ушинтип бир араздашуунун ичинде жашап атам деп айта албайм андай нерседен. Бирок эми тим эле укмуш болуп кеткен жерибиз жок, сөздүн ачыгы. Аны билесиздер баарыңыздар. Араздашкан жайыбыз дагы бар, табышкан жайыбыз дагы бар. Кайра эле өнөрдөн башыбыз биригет, кайра эле айтыштан башыбыз биригет, кайра эле бири бирибиз менен ырдашабыз, азилдешебиз, кайра эле бир дасторкондун үстүндө бака шака түшүп тамашалашабыз, кайра эле бир сапарга чыкканда бири бирибиздин ийнибизге башыбызды жүлүп уктайбыз жолдо. Өнөрдүн жолу ушундай болуш керек. Байыртан эле ошондой болуп келген дешет, эми деле ошондой болуп келатат, боло берет окшойт мындан ары дагы. Байыртан да айтып атпайсызбы? Мурунку айтыштар менен азыркы айтыштардын айырмасы эмне деп кантип ойлойсуз? Мурунку айтыштар менен азыркы айтыштардын менимче мотив жолу бир эле айтыштардын. Эми ошол кездеги, ошол замандын жашоо шартына, жашоо талабына жараша айтыштар. Анан ушул күндөгү жашоо шартка жараша эле айтыштар. Калганы жана бизди биз кылган бабалар дегендей да. Биз тим эле жаңы уйкаштык ойлоп таап, жаңы сөз жаратып, укмуш бир жаңы бир нерсе ойлоп тапкан жокпуз да. Тапса болобу? Эми тапса болот, алы жетишинче, ар ким алы жетишинче жаратмандык кылып жаратат. Бирок ошонун өзүндө дагы байыркынын калдыгы бар да. Ошонун өзүн дагы бир нерседен алат да адам, таасирленүүнүн аркасында. Мисалы үчүн силерде ошондой сын бар экен да, ушу жаш муун
бир да өзүнүн обон ойлоп таап алган эмес, баары эле мурунку обондор менен атайт. Ошол сындап аткан адамдар таап койгон болсо обон Берип коюңуздарчы. берип койсоңуздар жакшы болот эле. Алат элекпиз. Эми бул байыркылык бар да. Мына жана башында ырдап аткан мына ушу кайрыктар. Бул эски бир кыргыздын тунган уюган алтындай кайрыктары да. Обон чыгаргандар бар акындар. Обон жазып өзүнүн обонду ырдап аткандар. Бирок эми ушунун деңгээлинде жаза албай аткан үчүн балким эл сындап аткан чыгар. Бирок эл сын айтканга, акындарга сын бергенге акылуу. Себеби өнөр элдики да. Өнөр элдики. Муну биз бир жерден сатып алып келген жокпуз. Же өзүбүз укмуш жаратып ийген жокпуз бул нерсени. Жараткан кыргызга берген экен. Байыртан ошолдун учугу уланып, үзүлбөй ушу күнгө жетип келатканына Кудайга шүгүр деп аткара беришибиз керек го деп ойлойм. Эми аракет кылып келатабыз обон жазганга деле. Бирок айтышка обон жазыш, ырга обон жазса болот чыгар. Айтышка обон жазыш деген бул өтө кыйын. Дагы бир жаш муунга бир сөздөр бар экен. Негизи азыркы төкмө акындар эми сөзсүз түрдө бул азыр глобализация болуп атат, орус сөздөрдү кошуп же мындай дүйнөдө колдонгон сөздөрдү кошулат да. Ушундай болуп калдым. Бул сөздөрдү кошуп булар бара-бара орусча ырдап баштайт окшойт деген бир ой бар экен да. Кантип ойлойсуз? Чындыкка дал келеби? Орусча кошуп ырдайт деген? Орусча сөздөрдү аралаштырып же болбосо современный сөздөрдү аралаштырып глобализация болуп атат да. Мисалы үчүн керки терминдерди которсоң болбойт да. Ошолорду кошуп айтып кеткенге, керкелер муну туура эмес деп эсептейт экен. Керкелер глобализация деп түшүнөт экен. Сиз кантип ойлойсуз? Эми менимче акындардын нукура кыргыз тилинде ырдаганы жакшы. Бирок кээде аралашып кошулуп кетип аткан чыгар, бирок так эле дайыма эле ушул орусча сөздөр менен ырдаган деле акын жок болуш керек менин оюмча эми. Бирок аралаштырбай таза ырдаган жакшы. Бирок мен ойлойм мурунку илгерки аталарыбыздын арасында деле ушундай орусча сөздөр кошулган деле жайлары бар деп ойлойм кээде. Манастын өзүндө деле Сагынбай Манасчы деле саман болгон сарайыр совсем күйүп кетиптир деген сыяктуу бир эмелер кездешип кетет кээдечи. Анан эми бул ушу шартына жараша кээде кошулуп кетет чыгар. Ырдап атканда, айтып атканда келип калса эми кошуп коет чыгар кээде азилдеп. Бирок басым жасап эле ушул орусчага басым жасап ырдап кеткен деле акын көрө элек экенмин. Жеке оюм. Бирок бул сын пикирди да туура кабыл алыш керек деп ойлойм. Өзү азыркы заманда ырчылар, рэп аткаруучулар көп эме кылат да, нааразы да, цензура көбөйдү депчи. Өзү негизи эле бул тоже глобальный тренд болуп атат да, цензура көбөйүп, ушу чыгармачыл адамдарда кантип ойлойсуз, айтышта цензура пайда болдубу? Билбейм эми. Кандай десем болот экен. Биздикин эми башка болгон, кечиресиз, болгон балким айтыштын алдында келип отуруп бүгүн бул темаларды көтөрсө болбойт, тарс-тарс айтып кеткен адамдар болот. Буну болбойт, буну болот деген адамдар болот. Бул да цензура да. Бизге эми мындай тыюу салуу, болбосо маселен ушуну ырдайсыңар, ушуну ырдабайсыңар, эмнени ырдайсыңар жазып келгиле деген сыяктуу деле маселелер көтөрүлүп көргөн жок. Мен өз байкашымча аралашып жүргөн киши катары билишимче да. Андай тыюу деле, андай үстөмдүк деле байкалбайт. Бирок бир четинен айтып коет го, эми элдин оозунда жүргөн сөздөр, керки акындар ушу кеткенине себеп болгону бул ошол алар цензура кылып, кысым кылып, аларды ушу сөздөрүн айтканына көп жактан кысканыч үчүн деген сөздөр бар да. Ушундай теория заговора бар. Эми бир киши сөз чыгарып коет ушинтип. Анан 10 кишиге айтса эле 100 киши, 1000 киши болот тарап кетет да ушундай сөздөрчү. Бөтөнчө биздин коомчулукта азыр. Жеңишбек байкени Америкага кысып отуруп анан айдап жиберишти, байкуш куурап кетти деп ушундай сөздөр чыгарып жиберишти го. Кечээ талант байкелер деле интервью берип атат баягылар тобунда.
ой жеңишбекти эч ким кууган жок, жакшынакай эле кетти. Балдарын окутам деп, балдарына билим берейин деп, ошол жерди көрсөтөйүн, эл жерди аралаштырайын, чоң чөйрөнү көрсүн, чоң жерди көрсүн деп алып кетти деп айтыптыр. Ушул сыяктуу эми баягы жанага келип эле такалат да. Акындар акыйкатты айтат, анан ага кысым болот, анан кууйт деген сыяктуучу. Мен билбейм, эми аал байкелер укмуштуудай ушундай ырдап, элмерөөк байкелер. Кысым болсо болгон чыгар бир кездерде. Эми азыр бирөөнүн оозун бирөө тыйып келип, сен эмне ушинтип ырдап атасың деп деле күндө андай болгон жок эми. Жүйөсүн, себебин сурап аткан чыгар, эмне себептен ушинтип ырдап атасыңар деп. Бирок аябай деле кысым кылып, кысып жанагынтип кээ бир туугандарыбыз ойлоп аткандай деле аябай деле ашыкча нерсе жок го деп ойлойм эми. Машинанын багажына салып коюп алып барып деген. Анчалык эмес го дейм. Андай деле байкабаптырмын мен. Айтыштан тышкары кылсак, эми үйлөнүү маселесинде суроолорум бар да, үйлөнүү темасында да. Сымбат айым дин жолунда жүргөн үчүн көп жолго алган жокпуз деп айткан сөздөрүңүз бар экен. Үй бүлө курууда дин канчалык маани ойнойт? Диндин өзү тазалык деп айтышат го. Диндин өзү тазалык, акыйкат, адилеттүүлүк деп негизги дин, үйлөнүүдө баягы мусулманча нике кыйып, бир үй бүлө болгонго шерттешип, антташып аткандын өзү бул дин боюнча эң адал, эң таза жол болуш керек. Бирок мен эми укмуштуудай динден чыкпай, асыл боюнча, таза боюнча жүрөм деп айта албайм. Мен үй бүлөмдө дагы ошончолук бир тазалык, укмуш, аруулук бар деп айта албайм. Алыбыздын жетишинче эми карманабыз десем болот. Дин боюнча да өзү негизи эмнеге бул суроону бердим? Кийинки суроону бериш үчүн чыгарманчыл адамдарда өзү ушу кыргыздын мурасы менен байланыштуу төкмө акындарда, комузчуларда деги деле ушундай көп сөз бар го, дин боюнчачы. Анткени ислам динин кармансаң, айтып коет, сен биздин ата бабаларыбыз башка деп туруп, өзү ушул талаш тартыш негизи эле көп го. Сизде деле кездешти эле, мисалы үчүн балким ушул дин үчүн. Өтө острый тема, опасный тема, бирок дин үчүн мен эч ким менен талашып тартышкым келбейт, биринчиден. Экинчиден, ашкере фанат болгонго да каршымын. Ачык айтканда, фанатизмди окуп беле? Фанатизмге каршымын. Такыр динсиз болгонго да каршымын. Өзүнүн талап шартына жараша биздин салтыбызга сиңген, наркыбыз кабыл алган дин болгондон кийин элдүүлүгүбүздү дагы сактай турган, эгемендигибизди сатпай турган, ошол мезгилде динден кайтпай турган, динге акарат айтпай турган эл болсок деп ойлойм мен өз башым. Анан ушул эгемендүүлүк, элдүүлүгүбүз бир Кудайдан берилген бизге оомат болгондон кийин ушул нерсени сактап калыш үчүн, ушул нерсени мекендин ыйык экенин, бийик экенин билип сезиш үчүн биз сөзсүз түрдө баба наркыбызды, ата жолубузду карманышыбыз керек. Динден чыкпай туруп карманса болот деп ойлойм мен. Анан бизде ушундай болуп атпайбы азыр? Дин кармансаң туура эле эки бетке туруп алабыз да, анан бири бирибиз менен жок, меники гана туура деген нерсеге таяп алып атабыз да көбүнчөчү. Мен ойлойм, салт наркыбызда бар. Манастын өзүндө дин жөнүндө кереметтер бар, маселен. Ата жолубузда дагы бар. Ата жолубузга өтө жакын болгон үчүн анан ислам динин кабыл алды да ата бабаларыбыз. Болбосо кыргыздарга сиңбейт болуш керек деп ойлойм бул нерсечи. Биз
өтө жакын болгон үчүн, ушул тазалыгы, акыйкаты, аруулугу, адилеттүүлүгү кыргызга жакын болгон үчүн кабыл алып, кыргыз карманды да ушул нерсени. Туура экен, бизге жакын экен, биздин салтыбызга, наркыбызга туура келет экен депчи. Анан мен ушу суранып да кетким келет кээде, курдаштарыман, туугандарыман да суранып кээде айтып жүрөм да, динге талаш жок, маселе жок. Дин аалымдарынан сурап, улам бир нерсе үйрөнүп билим алып ишенсек болот. Бирок ушул ата жолубуз бар экен. Ата бабаларыбыз бир дээди болбоптур. Бир акылсыз бирөөлөр болбоптур. Бир келесоо киши, келесоо ата бабаларыбыз болсо ушундай мекенди таштабайт эле бизге. Ушундай элдүүлүгүбүздү таштап кетпейт эле бизге. Ошондой улуу элдин урпактары экенбиз. Ошол улуулугубузду дагы, Кудай берген касиетибизди дагы, улуттук баалуулуктарыбызды дагы сактай жүрсөк, ошону жоготпосок деп айтам. Кээ бир тууганым жакшы көрөт, кээ бири жаман көрөт. Мен Оштогу айтышта Нурайым Бактияр кызы экөөбүз азилдешип, тамашалап айтышып атып, анан соңунда кыргыздар кыргызча ат койсок кандай дейсиңер деп сунуш айткам да ырдапчы. Анан бир топ каргыш уктум комментарийлерден. Дин душманы. Сен акмак экенсиң, сен андай экен. Чалып да айткандар болду өзүм. Сен кандай сеники депчи. Анан мен ойлойм эми. Кыргызча аттуу киши деле диндин асыл жактарын карманып, шарияттын жолунда жүрсө болот чыгар деп. Мен кошулам. Бенде комментарий жибергиле. Буну түшүнүп кетишке окшойт. Негизи биздин атыбыз, ушул болгон айтышыбыз негизи эле небиз болсун, кыргыз бул биздин иденттүүлүгүбүздү сактайт турган нерсе. Бирок атыбыз өзгөрүлгөнү биздин динибизге жаман таасир бербейт турган нерсе. Мисалы үчүн менин атым кыргызча болсо, бул мен динди карманбай жаман болуп кеттим дегенди билдирбейт да. Жок, ошого алып барбайт. Болгону ат жакшы мааниде болуш керек. Жакында бир окуп калдым. Жанагы жалгыз болгон аттар бар экен го, өзүнүн балдарын не деп гана атап салышкан. Ооба, кыргызча бирок ал жакта уят нерселерди атап салган. Бул болсун, тигинде болсун, мындай болсун деп узун бир аттар коюп койгон да. Эң башкысы жакшы ат болуш керек да. Бул пайгамбардын сүннөтү жакшы ат. Ооба. Сөзсүз түрдө эми жакшы ат боюнча айтып болот. Мисалы Кутман дейт. Кутман деген сөз, ман деген адам деген сөз го. Кут алып жүрүүчү адам, куттуу адам деген жеңил жалпак айтканда куттуу адам деген маани алып түшүндүрөт экен да. Манаста дагы саптар бар. Кутман келип, кут келип, Кудайдын бере салганы деген сыяктуу саптар айтылып кетет. Кутман деген сөз мен өзүм атымга байланыштуу айтып атам да. Ошондой деп айтылат маселен. Эми тим эле укмуш куттуу адам деп айтып атат, өзүн деп жаман көрбөңүздөр. Ошондой деп чечмеленет экен маселен. Сиз айткан сыяктуу жана башка дагы аттар бар да, бизде дагы тим эле укмуш баары делегей Кудайдан алыс аттар эмес дегенде. Бирок мааниси жагынан адамдын тагдырына таасир этпей тургандай, өзүнүн жолуна баскан кадамына бирөө укканда жийиркенбей тургандай ат болсо, кыргызча болсо, мисалы Барсбек, Тайлак болсун, маселен кыргызча нукура аттар дей турган болсокчу, Акылбек, Аксылжан, Акылжан деген сыяктуу аттар бар го. Ушул аттар деле жаман аттар эмес деп ойлойм мисалы. Мен ойлойм, бирок эң башкысы тандоо сизде, биз эч кимди үгүттөбөйбүз, эме кылбайбыз, мындай сөз түрдө болуш керек дебейбиз. Болгону өзүнүн ой пикирибиз, тандоо пикирибиз, тандоо сизде. Туура. Ошону басып айтып коюш керек. Амписи жаман болот. Туура. Үй бүлө кургандан кийин эми бир топ Нурсам эке менен айтыштар да, үйлөнгөндөн кийин өтө оор болуп кеткен, көп азилдешкенибизди көргөнбүз, укканбыз. Өзү негизи андай экен чынына келгенде. Үй бүлө куруу, үй бүлөдөн кийин ата болдуңуз. Үй бүлөдөн кийин эң негизгиси үй бүлөнүн эң керемет нерсеси ушу бала болот окшойт деп ойлоп калдым мен. Баланыкындай керемет
жок болгон үчүн баладай таттуу, баладай ширин, баладай санаркай турган башка маселенин жоктугунан ата энебиз бизге ушунча күйүп пышып, өзүн отко салып, сууга салып, жанагынтип таманы тешилгенче, алаканы жооруганча иштеп, биздин келечегибиз үчүн кам көргөн түшүнө баштайт экенсиң да. Көрсө бала деген кыйбай турган, эч бир колуна тикен кирсе тикен киргенине кыйбай турган, ошонун өзүндө эле эң чоң үмүт кыла турган, эң үмүттүн чоңун бере турган бир башкача бир керемет экенин сезе баштайт экенсиң ата болгондон кийин. Жанагы наристенин улам өнүп өсүп, улам чоңоюп, ары бери тоголонуп, анан жөрмөлөп, анан бир аз басып, анан былдырап сүйлөп, ээрчий баштаган улам өткөн мезгилдер өткөн сайын, күндөр өткөн сайын карап туруп анан ойлонот экенсиң да, ошонун тагдырын ойлонот экенсиң, ошонун келечегин ойлоно баштайт экенсиң. Төрөлгөндөн баштап эле ойлоно баштайт экенсиң негизи. Билбейм эми кимге кандай, бирок ушундай ой боло баштайт экен да. Кандай болот ушул? Кулап жыгылып кете турган болсо, жүрөгүң ушундай ооруп кетет экен. Жүрөгүң зырпылдап, жаман болуп кетет экенсиң аябайчы. Үй бүлөнүн эң чоң керемети ушу бала окшойт деп эле ойлоп калдым мен. Үй бүлөңүз боюнча бир айтышта айтып калды эле Нурсам айке, менин классташыма үйлөндү. Бул чындыкпы? Ооба. Нурсултандын 11-класска чейин окуган кадимкидей кара чечекей классташына үйлөнгөм. Окуясы кандай болду чынында? Биз мындан 3-4 жыл мурунку дейм, Орозодо бир байкелерге, бир байкежелер болуп, тааныштарга 1-2 кишиге, 3-4 кишиге ооз ачтырып коелу деп Нурсултан экөөбүз Накта деген ресторанга дасторкон жайып кечинде ооз ачырып коелу, бир бата кылып коелу деп ошол жерде ооз ачырганбыз. Ошондо Нурсултан ушу классташтарын чакырган экен. Ошондо келген келинчеги. Ошол жерден таанышып, сүйлөшүп калганбыз. Андан кийин бир топ убакыт мындай анда санда акыбал сурап телефондо жүрө бердик. Анан кийинчерээк анан үйлөнө турган мезгилде буйрук нике кайып дейт. Буйруган экен ушундай. Кыска айтып койсоңузчу мына. Буйруган болуп калды деп эле. Ошонун эми айтышты Нурсам айке мен көп нерсени чечип койгон дегенди айтты эле го. Билбейм эми. Нурсултан эң негизги себепкер да чоң себепчи. Сиздин үйлөнүүдөн кетсек, мен ал жакты түшүнүктүм. Ырчылык жагыңыз да бар да. Ырлар жазып чыгарып турасыз, ырдап чыгарып турасыз. Негизи ырчылык кандай экен, жактыбы сизге? Ырчылык болгондо аткаруучулук жөнүндө айтып атсаңыз керек. Аткаруучулук жөнүндө. Аткаруучулук Элмирбек байкелер негизи баардык эле акындар айтып келатат ушу. Мен деле кайталап айтып коеюн, кайталагандан келме бузулбайт дегендей. Аткаруучулук бул төкмакындыктын бир төкмакындыкка керек болгон өзүнчө бир багытта акындыкка жөлөк даяк боло турган. Себеби акын болуш үчүн аткаруучу болуш керек, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө аткаруучу болуш керек. Себеби оозуңан ыр куюлуп турса, тынымсыз, ошону аткарып жеткире албасаң, бул кичине кыйын болуш керек деп ойлойм мен. Ошол себептен аткаруучулук сөзсүз түрдө керек акындык үчүн. Анан мен эми ырларды жаздырып калам, кээде жаздырып салып калам. Интернетке жүктөп калам. Өзүм YouTube каналымды ачып алгам, бир аз ырларды салып коем кээде. Эми бул мен эми ушу ырчы болуп, аткаруучу болуп, муш болуп кетип калам деген деле нерсе эмес деп ойлойм. Болгону өзүм көңүлүмө жаккан кайрыктарды, ырларды аткарып чыгып коем. Кээ бирөөнү эл жакшы көрүп, мындай жакшы угуп, жакшы аткарат экен деп калат. Аны көрүп сүйүнүп, кубанып калам кээде.
Бирок эми эстрадник болуп эле ошол тармак менен эле эстрадарчылардын аралашып ошол жак менен кетчүдөй болуп турам дегенден алыспын. Аткаруучулук менин чыгармачылыгымдагы бир жакшы көргөн өзүмдүн бир канатымдай болгон нерсе десем болот. Бирок аткаруучулукка такыр ушак менен кетип калам деген ой жок. Жалаң эле аткаруучулук менен кетип калам деп айта албайм. Себеби мен ушу айтуучулук багытына өзүм айтуучулук багыты бир аз оорураак болгондонбу кандай. Ушул нерсеге күч жумшап дагы да бир жакшы тарых жаратсам деген кыялдарым бар. Бирок аткаруучулук дагы оңой эле нерсе эмес да. Аткаруучулук. Биз эми аткарып жүргөн нерселер бир чети бир кичинекей бурчу болушу мүмкүн. Аткаруучулук деген өзүнчө улуу чоң нерсе да, өзүнчө дүйнө да бул. Бирок аткаруучулук акын болуш үчүн аткаруучулук жок дегенде өзүнүн ал чамасына жараша акындыгына жолтоо болбой десем кандай, жетишпей турганчалык эмес, жетишээрлик аткаруучу болсо жакшы болот го деп ойлойм. Комуз жок акындар жөнүндө эмне дейсиз? Аткарбайт деле, комуз деле чечпейт мындай. Ал чоң аткаруучулук бар да анда деле. Мисалы, биз жакшы түшүнбөй атат окшойбуз кийинчерээк. Мисалы, барп акындын обону менен ырдап атышпайбы? Барп апыздын обону менен деп ырдап атышат маселен. Ырдаган акындар бар. Эң кыйын да бул ушул аткаруучулук. Себеби биз ортодо ырдап келатып пауза бар бизде жок дегенде ойлонуп ой толгоп улам бизде анда жок да. Паузасы деле жок. Баштадың кетишиң керек. Барп акындын обонунун кооздугу ушундук. Балким эми укмуш ачып бере албай атышкан чыгар биздин акындар салып жүргөндөр. Бирок барп акындын обону укмуш коозго. Саратан айлары салкын күз, санамда белең көзәл кыз деген обондор укмуш да. Бул кишинин обонун өзүнчө балким өзүнчө изилдеп, өзүнчө аткаруучулукка башка багытынан ачып бере турган нерсе да болушу мүмкүн. Эмне ачпай атасыз? Менин колуман келбейт болуш керек азырынча. Эми балким аракет кылып көрсөм болот чыгар. Балким кийин келечекте көрүп каларбыз. Балким. Эми барп акындын обонун бир топ эмеде аткарып жүрүшөт. Мисалы, комуз менен эстебес аталар иштеп аткарып кеткен го жанагы. Токтогул менен Эшмамбет Кара Курман үчүн айтышы, анжандагы же болбосо барп акындын өзүнүн Токтогулга учурашкандагы, Токтогул менен айтышында ушулордун комузга салып иштеп чыкканда могу жерлерин Исмайыл атабыз иштеп кеткен жерлерде да бар го. Алым кул чырагым, аман болсун чынарың, убакыт бүтүп, күн бүтүп, учкан экен тынарың, өзүң деле баласың, өкүнүп тартпаң убайым, көпүрөң обалым кул, көлгө кеткен турбайбы, көкшүм карың айланып, чөлгө кеткен турбайбы деген сыяктуу обондору комузга салса да кете бере тургандай. Өзүнчө мындай аткарса да кете бере тургандай укмуштуудай обондор бар да барп атанын. Чылк лирик го Барп Алкулов. Сизден сөздөрдү күтөбүз. Салып Буюрса. Кызыктуу жема. Комментарий жазып кетиңиздер. Биздин көрүүчүлөр эгер кызык болсо, балким сизде дем берсе айтып атпайбы, кол чабуу дем болот депчи. Ошол сыяктуу да элесин балким сөздөрүңүз дем болуп калат. Комментарий жазсаңыз. Биз эми финал аягына жакындап барып атабыз. Бир жыйынтыктоочу суроолорду бере калайын. Эгер сиз устаттарыңыз баары бир катарда олтурса, аларга бүгүн эмне деп айтмаксыз? Азыр ушул элдин улуулугун даңазалаган, калтын касиетин айткан, улуу ойлорду бизге жеткирген, 2000-дун ортосуна көпүрө болуп берген баардык жалпы устаттарды, агаларымды сыйлайм, урматтайм жана баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем демек. Сиздин өмүрүңүз бир гана сап болуп калса, кайсы сап болот? Сабыр болуп калсабы? Ушуга чейинки өмүрүмбү? Bundan kийинки өмүрүңүз жок го? Бүгүнкү күнгө чейин толук өмүрүңүз?
Өтүп кетсең дегенде айтып атасызбы же Жок, негизи эле ушу жашооңуздун басып өткөн жолуңуз бар да. Аха. Ошонун баардыгы бир сап болуп калганда. бир сап. Эми буга чейинки өткөн мезгилдериме айтыла турган сап болсо кандай болмок? Ойлонуп көрбөптүрмүн муну. Убакыт бар бизде ойлонгонго, шашкан жокпуз дегендей. Өнөр үчүн жаралган өмүр деген сыяктуу айтылса керек деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөргө да сунуштайт элем. Катталуучуларыбызга ушул подкастты көрүп атасыздар да, сиздер да бир сап менен жазып көрүңүздөр. Подкаст уктуңуздар, эми в принципе ой жүгүртүүсүн уктуңуздар, жашоосун баскан жолун уктуңуздар. Сиздер да бир сап жазып көрүңүздөр. Кантип ойлойсуздар? Кайсы сап көбүрөөк жарашмак деп? Подкастыбызга тиешелүү суроолор: сиз накта деген сөздү кантип түшүнөсүз? Накта деген сөз накта кыргыз дейт. Нак деген эле сөздөн алынса керек менимче. Нак деп коет го кыргыз. Нак өзү, дал өзү деген сыяктуу бир нукура өзүнчө бир асыл нерсени накта деп айтса керек. Өзгөчөлөнүп турган нерсени, таза нерсени. Сиз кантип ойлойсуз? Накта деген сөз кимге же эмнеге көбүрөөк жарашмак? Накта кыргыз, накта сулуулук, накта чындык дегендерге айтылып кете берет го деп ойлоп атам мен. Ушундай го. Накта менин түшүнүгүмдө. Бир затты же бир эмени атасаңыз, бир атты. Балким кишиге жарашкандыр. Ой, нак күлүк экен дейт го, накта күлүк экен деп айтса болот го дейм. Тылпарга. Анын подкасттын соңунда менде идея бар болчу, башында эле сизге айткандай. Бул подкаст эмне жөнүндө болду, подкастта эмне кызык нерсе болду деп сиз кантип төгүп бермексиз? Төгүп берсеңиз? Төгүп берейинби? Мен подкаст эмне тууралуу болду дегендечи көрүүчүлөргө. Suroolordun bayeke бүгүн түмөндөрүн салдыңыз. Негизин акындардын барына шай келе бербей тар жумуш. Бүгүнге сурооңо жооп бербедим, аны керек эмес коңар кылыш. Ой, бирок алдап атып акырын барын айттырып мага алдыңыз. Эми каргыш укпасак болду элден кандай болот алдыбыз. Суроолоруңуз тимеле сунгандай экен балгымыз. Бирок кең пейил кыргыз сүрөйт дейм, буга керек эмес го кайгырыш. Баятан бериң айтылды, туулган жеримде аңайлыбыз. Анан кээ бир суроону көп сурап, балким эртең элим укканда мени кайгыга абдан малдыңыз. Айтор, сизди жакшы тааныймын, накта подкаст деп айтып, накталды нак жылдыздай жандыңыз. Рахмат. Эми жараткан Кудай дем берип, дайым жарык болсун алдыңыз. Айтор, бүгүн берекелүү сүйлөштүк, берекем кыргыз журтума, бүгүн белгилүү болду дайныбыз. Биздин катталуучуларга да сунуш кылам. Бүгүн подкаст кандай болду, өзүңүздөр
жазып кетиңиздер. Ушул жерге чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Ушул жерге чейин көргөнүңүздөрдөн кийин жактыруу баспай катталбай кетсеңиз, бул туура эмес болуп калат. Өзүңүздүн рахматыңызды билдирип жактыруу менен катталып кетиңиздер. Анан негизи Кутман байкеге да катталыңыздар. Кутман байкенин айтыштарын барыңыздар, көрүңүздөр. Негизи бул ушул азыр төкмө акындар чакырып атабыз биринин артынан. Неге? Анткени биз ушу айтышты популярдуураак кылганга бир салым кошолу деген оюбуз болуп атат. Анткени эгер биз өзүбүздүн билесиздер, айтыш ЮНЕСКОго кирет. Эгер өзүбүздүн айтыштарыбызды өзүбүз популярдуу кылбасак, өзүбүз колдобосок, башка ким колдойт? Орустар, француздар келип колдоп кетпейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул биздин гана колубузда. Анда эмесе кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө баарыңыздарга ыраазычылык, сизге да келгениңизге чоң рахмат. Рахмат. Бул Накта подкаст болду.